Салам достор. Бүгүн Айдана Текток рубрикасы мен алып баруудамын. Менин атым Бакыт. Бүгүнкү маектин коногу Бектен болмокчу. Бектен Калифорнияда жашайт. Үй бүлөсү менен Калифорнияда турат жана Apple компаниясынын башкы кеңсесинде программист болуп эмгектенет. Азыр Бектендин жашоосу, жумушу жөнүндө өзүнүн оозунан угабыз. Анда биринчиден Бектен бизнес рубрикага кош келипсиң. А дегенде эле өзүң жөнүндө айтып берсең. Мен атым Бектен, Кыргызстан Жалал Абад областынын Аксы районунун Кызылтуу айылында болом. Сары Челек көлүнө жакын. Жашым 30-та. Программист болуп иштегениме 2 жылга жакын болду. Үй бүлөм бар. Америкада жүргөнүмө 9 жыл болду быйыл. Жакшы. Бир аз катуураак сүйлөйсүң Бектен. Эми азыр сен жумушуң жөнүндө сөз кылсак. Биринчи суроо эмне жумуш кыласың жана кандай код тилдеринде жумуш жасайсыңар, кайсы код эдиторлорду колдоносуңар? Себеби Apple'да иштейм дегенде эле Apple бул Swift менен эле чектелип, ошол Swift кодду билсең эле жетиштүү деп ойлошот. Менин ишим негизинен веб-сайт жасоо. Веб-сайт бул клиенттерге көрө турган алдында мындай веб аппликейшндер, адамдар колдончу код эдитор биз каалаганды колдоно беребиз, Swift'тен башка. Мисалы үчүн негизи Apple'дыкы Xcode. Бизде андай неме жок, чектөө. Каалаганды колдонобуз, бирок азыр эң популярныйлардан бул Microsoft'туку. Атын эле унутуп Visual Studio. Visual Studio эң жакшы. Менин оюмча азыр көп эле ошону колдонсо керек. Бэкенд кылгандар көбүнчө Eclipse колдонушат. Негизинен ушу тилдерден программа тили боюнча бизге баягы веб-сайт болгон үчүн JavaScript эң негизгиси. Анан CSS, HTML ошол. Жакшы. Apple компаниялардын тарыхындагы биринчи 2 триллиондук компания. 1 триллионго дагы биринчи болуп Apple жеткен да. Ушул дүйнөдөгү эң атактуу, эң ийгиликтүү компаниянын биринде Apple'да иштеген кандай экен? Жакшы. Жакшы, негизинен жакшы. Адам көп аябай. Команда көп, ичинде проекттер көп. Мындай өзүнчө мамлекеттей да. Ошол мамлекеттин биз какой-то бир айыл же айылдын ичинде эле бир немесиндейбиз да, актачы. Көп деле тааныбайбыз. Өзүнүн эле команда менен мындай неме албасак, андай офистери көп. Ичинде бизде аябай немеге көп көңүл бурат. Apple ушунчалык мындай жетишкендиктерге жеткенин себебин менин оюмча продуктларын аябай катуу көңүл бурат булар. Эң жакшы инженерлер иштейт, талап күчтүү, бирок ошол убакта эле бири-бирине жардамда жакшы. Башка командаларды анчалык билбейм, бирок биздин команда аябай жакшы. Жардам берип, постоянно кыйынчылык болсо бири-бирине түртүп,
даже үй бүлөмөн бери сурап турушат. Мхм. Негизинен жакшы, аябай. Сонун. Өзүм Стив Джобстун китебин окугам. Ошо китепти окуганда мен уктум эле. Ден соолукка көңүл бурат, ошо иштеген жумушчуларга дагы сабиздин сокторун, алманын сокторун, мындай органик ошондой сокторду койгула деп, мисалы биздин компанияларда колаларды, спрайттарды коюп коет да. Сага ошол Стив Джобстун перфекционист же минималист чөйрөсү байкалабы ошо китепте жазылгандай? Байкалат. Мен да окугам китепти, аябай жакшы. Жакшы таасирлер бар. Сөзсүз түрдө ал жакта мындай терс таасир берчү нерселер да бар, бирок негизинен жакшы жактарын алса болот. Аябай. Анын канчалык тырышчактыгы, мисалы үчүн канчалык перфекционист ошондой перфекционист болгон үчүн ушунчалык деңгээлге жеткизди ушу компанияны. Анткени бир убактарда аны өзүнүн компаниясынан чыгарып, бирок кийин кайра айласы жок алып келгенде кайра көтөрүп чыккан да. Бул анын ушунчалык берилип, бүт дүйнөдүн ушуга берип иштеген үчүн ушундай кайра састан алып чыкканына себеп болот да. Анан офистерден деле байкасак болот. Азыркы могу эң главный офиси аябай уникальный. Андай офис мисалы үчүн жок башкаларда. Ичине киргенде ичинде ашыкча нерселер жок, мисалы үчүн. Мындай минимализм билинет да офистердин ичинен делечи. Керектүү нерселер эле болду, анан удобный. Анан тамак аш жагынан негизи Apple'да азыр бекер тамак берилбейт. Тамактары негизинен жакшы. Скидка бар бирокчу. Аябай жакшы салаттарды берет, мисалы үчүн. Анан мындай кола болот, андай бар, эсли кааласаң алсаң болот. Жакшы. Эми сенин жашаган жериң тууралуу сүйлөшсөк. Азыр сен учурда Силиконовая долинада жашайсың. Бул айтинин дүйнөдөгү айтинин борбору деп эсептелет. Ошол жерде жашоо бул негизинен кандай, ал жердин кандай сага таасирлери тиет? Мен угуп калам, жөн эле кофе-шопто иштеген адам деле өзүнчө пич кылып, мындай таланттуу болушат, баары эле айтиге байланыштуу депчи. Анан дагы айланаңда миллионерлер жашашат, жүрүшөт. Ошол жашооду кооздоп берсең. Бул жакта чындап эле мындай авазынан бери бүт мындай инженер болуп кеткен сезилет да, мындай инженер болуп чыкканчы. Элдин баары биякта мындай почти эмне сен эмне кылып иштедиң деп деле сурабайт. Анткени баары эле ойлойт сен сразу элечи бул софтвер инженер же ушундай иш кылат депчи, мындай же Apple'да иштейт, же Google'да иштейт депчи. Анткени бу жерде андан башка нерсе жок да. Google өзү эле бир район, мисалы үчүн Apple өзү эле бир район. Анан эле кайра эле мисалы үчүн Oracle башталат, мисалы үчүн Facebook башталат да, мындай жалаң ушундай мындай тех компания чыккан биякта. Бардык эле адам менен сүйлөшсөң, бүт эле нерсени мындай түшүнүүгө болот, мисалы үчүн. Чындап эле ошондой да. Сенде өзүңдө кандай кызыктуу окуялар болду? Мисалы, ал жерде сигарет чеккендерди мындай кемсинтүү менен карашат элдер деп уктум. Биякта чынында эле сигарет чеккен адам көрбөйсүз. Офистерде деле көрбөйсүз. Мындай мен башка досторум менен да сүйлөшүп, алар Amazon'да иштеген, Google'да иштеген сүйлөшсөм, айтышат да, мындай биякта сигарет чексең, мындай сен уже наоборот немеден калып калгандай, замандан калып калгандай сага карашат да, мындай. Анткени башкаларга мындай неприятность, жагымсыз неме пайда кыласың да. Көбүнчө чексе элер бекитип чегишет. Мен мисалы үчүн
başta görgön jokmun da. Mындай esimde jok. Sigaret çekkenlerdi görgön. Ушинтип чөйрө тарбиялап ар кандай немелерге. Негизинен ал жакта жашаганын сага эмнеси менен жагат? Мисалы биз кыска убакка барып эле көп нерсени жактырып келип атабыз да. Абасы, культурасы, бул Америкада эле туруп, бирок Американын башка штаттарынан айырмасы бар да. Анын ошол учурда эмнеси жакпайт, мисалы сага? Чикаго менен өзүң жашап кеткенсиң, салыштырып берсең, мисалы. Чикагодан бияка келгенде эле биринчи мага тоолор урунган көзүмөчү. Келгенде эле мындай өзүмө толо көрүнүп, Чикаго теп-тегиз го. Мындай учук жери көрүнбөйт карасаңчы, теп-тегиз. Биз баягы Кыргызстанда тоонун арасына чоң келип эле тоо көрүнгөн сразу. Жыргап эле деп сон турбайбы, Кыргызстандын өзү турбайбы деп аябай жыргагам да. Анан жолдор жаккан аябай баягы өйдө ылдый, бурулуш жанагы тоолордун аябай сонунда. Абазы Кыргызстанга окшош, мисалы үчүн неме жок да, биякта баягы влажность жок, кургак. Анан биякта эли аябай мындай оор базырыктуу. Анан күлүп жайнап мындай, мисалы үчүн машина айдасаң, сага эч ким сигнал бербейт. Мисалы үчүн кызыл күйүп калса светофор, анан жашыл күйгөндө сен жылбасаң, мисалы үчүн эч ким туруп неме албайт, тура берет да. Артыңда жылбасаң деле. Анан кийин мындай кел шашылып аткандар болсо, мындай пип деп кичине сигнал берип коюш, баягы жылып койбойт мындай. А так андай көрүп неме болот. Если сигнал берсең, мындай сага адепсизраак кылгандай мамиле кылышат, мындай карашат да, не болду деген. Анан негизинен жакшы бар эле. Океанга болсо жакын, мисалы 1 саатка барсаң, океанга барасың, пляж. Немеси жакшы. Жакпаган жери Сан-Францисконун ичинде, мисалы жолу начарыраак. Кыргызстанга кичине окшош келет. Мисалы үчүн ушу августта, сентябрда жылда өрт болот. Тойлор өрттөнүп. Токойлор көп өрттөнөт. Анан ошол убакта түтүн каптап кетет да, кетпей 2-3 күн мисалы үчүн туруп калат. Анан кымбатыраак бул жакта жашоо. Чикагога салыштырмалуу 2 эсе, 3 эсе кымбат почти. Калган нерсеси жакшы эле. Негизи баягы көп американецтер суктанат эмеспи, Калифорниягачы. Баягы суразаң, Калифорнияда жашаймысың, дешип мындай көп неме алышат да. Бирок бияка дагы чыдаган чыдайт. Чыдасаң кыйын бияка деле жашоо. Чикагонун өзүнүн жакшы жактары бар, мисалы үчүн ал жакта деле, ал жак мага мисалы үчүн үйдөй эле болуп калган, өзүмдүн үйдөй, Бишкектей эле сезилет. Азыр сен 2 баланы тарбиялап атасың. Алды мектепке барып калды. Ошол жагынан кандай болуп атат? Мектептери силерге жагып атабы? Мектептеринин системасы кандай? Уже балаңар менен чогуу билип баштадыңар да? Биз мисалы үчүн бияктан балдар садикке барып баштады, бияка келгенде элечи. Садикке барышып, садиктин эң жакшыларына барып да. Жакшы өзүм бир колледжде окугам, ошол жердин садигине барчу балдар. Менин колледждин өзүнүн садиги бар. Ал дагы мындай ошо колледждин садиги да, аяктан мисалы үчүн ошо колледжде иштей турган, то есть садикте иштей турган немелерди тарбиялап чыгат да, колледж ошондой факультети бар. Ошон үчүн садик курушкан, и садиги эң жакшылардан болчу да. Практика кылып өйрөткөндө ошо бала тарбиячы болуп чыкчуларга алып келип беришет балдарды. Алар практикада кылат, окуп атып эле. Ал жакта профессионалдар бар. Анан сөзсүз ошол жердеги студенттер келип кошулуп немелерге практика кылышты. Бизге мисалы үчүн жаңы барып, мисалы үчүн балдар жазып атканда сурашкан, ушундай практиканттар келет, иштей берсе каршылык жокпу деп. Анан биз кол коюп бергенбиз, каршылык жок деп.
Анан көрүп калчубуз аларды. Ушундай немеси бар. Андан чыгып эле анан чоң балабыз былтыр немеге барды. Мектепке барды. Биринчи биз мен биякта баягы Кыргызстанда деле ошондой болсо керек. Мындай жашаган жерине жараша мектепке алат да. Анан биз кичине баягы биякта жакшы жерлер бар, анан начарыраак жерлер да бар да мектептердин. Анан биз ошону карап баягы немеден интернетте ал бар да. Индексине жараша көчкөнбүз атайын. Купертино деген бияк аябай баягы 10дон 9 шкала көрсөткөн мектептер. 10, 9. Бирок бизге алдын ала эскертишкен, биякта аябай баягы балдар, кээ бир балдар кыйналып кетиши мүмкүн деп, анткени булар максимумга чейин түртөт экен да балдарды. Кээ бир суицидке чейин баргандар болгон дейт да. Баягы көбүнчө американецтер көтөрө албай кетип кеткен. Биякта баягы көбүнчө индус, китайцтер окуп кеткен да, алар почти роботтой окуп кеткен да. Анан чындап эле алабызды берсек, 1-класска барган. Эми математика сабактарын көрсөң, баягы биздеги 4-5 класстын математикаларын берет мисалычы. Эми көрүп алып мен балама боорум ачып кетти да. Кичинекейинен ушунча неме кылıyor депчи. Бирок жакшы балам мындай неме болуп кетти. Көтөрүп, кайра кызыгып неме болуп кетти. Үйрөнүп кетти. Быйыл жакшы дагы уже 2-класска барат. Кичинекей азыр немеге нулевой барат. Биякта нулевой 5 жаштан 1-класска 6 жаштан баштайт. Ошо жакшы, негизинен жакшы. Мектептери жакшы. Эми бу жерде айрыкча Купертино менен Пало-Альтонун мектептери Америка боюнча көбүнчө белгилүү да. Сен өзүң программист катары кандай ойлойсуң? Ушу ар бир адам программист боло алабы? Анан программист болуш үчүн кандай кыйынчылыктардан өтүш керек? Же кандай бир адамдык качестволорго ээ болуш керек? Бардык эле адам программист боло алат. Бардык нерсени кыла алат экен адам өзүчү. Болгону баягы бизде мисалы Кыргызстанда жол көрсөтүү боюнча биз аябай эле артта экенбиз да. Бизде аябай эле баягы жол көрсөтпөйт экен эч кимчи. Туура. Мектептен баштап эле. Мисалы үчүн биздин Бишкектеги мектептерди билем, бирок биздин мектепти азыр ойлосом, көп нерсени мындай биз аябай эле калтырат экенбиз да. Элементарный эле университетке тапшырайын деп атканда 11-ди бүтүп турабы. Мында сен биздин мындай университет жөнүндө түшүнүгүбүз почти жоктой эле болчу да. Мисалы үчүн биз университетке баягы окуйт десе эле окуйт экен деп мындай көп ушундай неме болгон да. Каяка барып окусаң кандай болот? Программист деген андай ой жок болчу мисалы. Анда бизде информатика окучубуз, бирок китеп эле да. Компьютерди кээде эле көрбөсөң, азыр эми компьютер болсо керек. Ошон үчүн биринчиден американецтерде баягы биринчи мындай көңүл бурган булар. Сен эмнени каалайсың? Ошого жараша анан мектептен баштап аракет кылып баштайт да буларчы. Анан ошого мындай көп нерсени жеңил алып кетишет экен да, баягы жолду билет, ушу эмнени каалаганын билет, каяка барышын билет. Анан программада да ошондой, мисалы программист болгондо ошондой да, мисалы үчүн программистте мисалы үчүн сиз мисалы үчүн башка немеде иштейсиз, мен башка немеде иштейм. Анын ичинде дагы көп тармактар бар туурабы. Ошон үчүн ким аяктан кимге кайсы жагат, ошого жараша да. Мисалы үчүн мен тандаганым веб-сайт болгону бир жагынан мен өз мектепте баягы сүрөт жакшы тартып, чертежга жакшы болчумун. Анан веб-сайтта обязательно дизайн жакшы неме түшүнүшүм керек. Жагыш керек анын ар биринде. Мисалы үчүн мен иштеген компанияда каждый миллиметр немеге чейин, сызыгына чейин аябай көңүл бурат да. Англисче айтканда perfect болуш керек аяктачы.
Анан биякта эми ар кандай азыр мисалы үчүн көп нерселер чыгат, мисалы үчүн cloud computing туурабы, аябай жакшы неме. Бул программист болуш азыр Кыргызстанга аябай жакшы да. Анткени бизде баягы элдерге окшоп же нефтибиз жок болсо, башка жок болгондон кийин биз программист болуп ушул немеден таланттар чыгарып, мисалы үчүн көп нерсе жеткизсек болот. Мисалы үчүн Индиянын мисалында, Индияда биз ошо мен иштеп аткан, сиз иштеп аткандай чоң компаниялардын мисалы үчүн филиалдары бар туурабы ал жакта. Алар эмнеге ачты анткени ал жакта баягы кадрлар көп. Ошон үчүн офис ачканга алар мажбур болушту, анткени ошол жактан көп немелерди алышат. Индияда болсо программа башта экинчи орунда, биринчи орун медицина, экинчи орун программист болду. Ошондой эле биз программированиянын эмеге киргизсек, Кыргызстандан бул жактан биз эч кандай акча коротпой эле акча тапсак болот да. Адамдар дагы жакшы иштесе болот. И программанын келечеги аябай жакшы, бул айтынын. Анткени бул кечеги бир 10 жылдык, 20 жылдык деле өнүгүп баштады, али дагы көп нерселер чыгып, жумуш көбөйө берет. Кайсы тармак болбосун. Ошон үчүн кыргызстандыктарга, жаштарга, азыр 11 бүтүп аткандарга мисалы үчүн айтып кетерим. Эгер караштырып көрүп жакса, сөзсүз түрдө айтыны окуш керек азыр. Эгер жашыган баштасаң, көп нерсеге жетсең болот. Азыр мисалы үчүн мен кээ бир коллегаларым же иштеген балдар көрөм, 21 жашта уже көп мындай чоң немелерге отурушуп, аябай жакшы айлык алышкандар бар да. Алар анткени ошо 14-15 жашында уже программирование баштаган. Көп нерсеге жетишти уже. Аракет кылса болот. Мен өзүм көп изденип жүрдүм. Ар тармагын караштырып көрдүм, анан мага ушул вебсайт жасаган жакты. Кыйынчылыктар сөзсүз болот, бирок чыдасаң жетишет баары. Туура. Сен менторлук жагынан аксайбыз Кыргызстанда дегениңе толук кошулам. Мен айтайын дегеним, Бишкекке окуганда айыл жергесинде кайра ар ким өзүнүн мектебине келип, айтып берип, ушундай азыр дүйнө жүзүндөгү тренд болуп аткан IT багыттары бар экен. Ошолорго окугула деген менторство кылынса сонун болот. Андан сырткары жумушка киргенде деле, мисалы иштеп аткан адамдар азыр жумуш издеп аткандарга менторлук кылса, менин оюмча аябай жакшы результат болот да. Өйдө турган бирөө бир аз жол көрсөтүп, туура жагын айтып койсо, сен шорткат менен батыраак жетесиң. Ал деген сага мындай взятка берип же менин жумушума жөн эле интервьюсу жок киргизип коюп эмес, жөн гана туура багыт берип, ушул жолду же ушул багытты ал деп түз жолго салып койду деген. Мисалы бизде баягы ошо сен багытыңа баратып, көп сага кереги жок нерселерди көп убактың кетип калышы мүмкүн да, сен билбейчи. Анан качан багытыңа жеткенде анан ойлонуп карайсың да, моуларды мен кылбай койсом деле келмек экен дегендейчи. Мисалы үчүн биякта мен көп байкадым, айрыкча мен балдарыман элечи, анткени кээде бизге айтып калчу, ошо бизге эмне кылып атканын айтып беришип турат, анан бүгүн бияка барасыз, тияка барасызчы, анан ушу мен кичине балдарым, мен садикте балдарымды колледжге апарып турчу да, көрсөтүп айлантып. Анан ошо колледжде окуп атканымда дагы автобустар менен мисалы үчүн 5-6 класстын балдарын 4 деле алып келишип, айлантып көрсөтүп турат. Бул колледж мондай окуйт, мондай студенттер, мондай окуйсуңар силер да кийин деп, ошо кичинекейинен баштап эле бүт көрсөтүп, тааныштырып турат. Мисалы үчүн жаныбызда Стэнфорд бар. Дүйнөдө азыр 2-орунда турат. Ал жакка да көп барышат. Ата-энелер дагы алып келип, айлантып көргөзүп турушат. Айрыкча 9-10до булар аябай айлантышат экен да. Заранее тандашып булар бүт айланып, жакты программаларын көрсөтүп,
Nezi jakty, gayak jakty tanıştırıp o başka ştattan beri uçup gelişet görünçöç. Men Stanfordga barıp жүрүп kalam da jakşı yer. Alda özünçe bir rayon. Bul jaktın aldagı bir nemezde belgilүү jeri Stanford var. Аны koşpay kalypyz sene. Oşonda öyle men de mындай ойлор келет. Kırgızstanda misal üçün işte üniversitetler начар иштейт экен да. Биздикилер мындай келгенден эле акчалуу эле отура бергендей сезилди мага. Анткени барып мындай өзүлөрүн реклама кылып, бизде мондай факультеттер бар, мондайлар азыр жакшы неме болуп баштап атат, могу тармактар өчүп баратат, мисалы үчүн ага неме кылбай эле болот, мындай чындап жакшылык кылгандай мындай аракет кылбай эле да. Анткени баягы эгер ошол өзүлөрүн өнүктүрсө, Кыргызстанда өнүгөт, өзүлөрү да өнүгөт туурабы? Мисалы үчүн аракет кылсачы, мисалы үчүн ушу айтини эле барып түшүндүрүп, мисалы айылдар көбүнчө мындай немез маалыматы жок калышып атат да. Анан университет тандаганда деле билбейт кайсы университет тандаш болгон эле. Мисалы үчүн аутсага кете бериши мүмкүн, мисалы үчүн калганы кала бериши мүмкүн да. Ошого ар бир университет өзү барып, менин оюмча бир даже уголок ачып, ошол уголокко өзүлөрүнүн жана брошюраларын тыштап кетсе, мисалы үчүн жазда, күздө келип бир эки адам жөнөтүп койсо келип түшүндүрүп кете берет, мисалы үчүн туурабы? Бир жумада толтура жерге өтүп койсо берип, толтура мектепкечи. Ушундай нерселерди кылса жакшы болот эле деп ойлойм. Маалымат жок да. Анан акыркы айларда ойлонуп башташат. Анан баш айланып эле шаарды дагы биринчи жолу көрүп барып эптеп бир факультетке тапшырып калышат да. Ушул жөнүндө негизинен эртерээк ойлонуп, анан акыркы курска чейин эле чечип, биринчиден азыр бизде окуучулар угуп аткан болсо, биринчиден кесипти тандаш керек. Кайсы кесип сага жагат, өзүңө жагабы, эч кимди укпаш керек. Бул адамдын өзүнүн жашоосу жөнүндө сөз болуп аткандан кийин башкалардын кеңештерин угуш керек, бирок чечимди өзү кабыл алыш керек да. Кайсы кесип сени бактылуу кылат, ошол кесипти тандап, андан кийин университетти тандаш керек. Бизде бул университет жакшы деп туруп тандап туруп анан кесип тандайт. Университет балким сен тандаган кесипти жакшы окутпайт, туурабы? Мисалы, атактуу университеттерибизде эле бир кесиптерден аксайт, ал жакты жакшы чыгара алышпайт. Кээ бирки мындайраак деген университетте эле кээ бирки мындай кесиптерди профессионал жакшы көңүл бурушуп, жакшы чыгарат, туурабы? Ошого биринчи окуучулар кесип тандаш керек. Анан ошол кесиби боюнча кайсы университет жакшы окутат, ошону издеш керек. Ошо рейтинг берген жактан дагы мындай немесин көрүп алып эле, мисалы үчүн имаратын көрүп алып эле рейтинг бере берет да биздечи. Мисалы үчүн тим эле соңку салыптыр, ушул жерде окугандай, ушул жерде окуса эле баягы жакшыдай сезиле берет да. Болбосо биякта билесиз да, мисалы үчүн Гарвардка мисалы үчүн канча 400 жыл болду. Аны элестете албайсың жалтыратып, анткени ал эски калат. Болбосо дүйнөдө алдыңкы университеттерден турабы? 4 болсо керек азыр. Стэнфорд деле эски университет. Бизде мындай могул аябай жакшы университет экен деп сыртынан карап айтат да. Анан бул жакта дагы бир жакшы жагы, бул жерде университетке эмес, ар бир факультетине рейтинг берет да. Мисалы үчүн Гарварддын мисалы үчүн юридический жагы күчтүү, мисалы үчүн. Стэнфорддун медицинский жагы күчтүү. Мисалы үчүн ушундай неме менен кетишет да. Бизде сиз айткандай эле кесип тандап анан ошого жараша факультетке кетпей эле, бизде биринчи университет тандап андан кийин эптеп эле ошол жактан бир нерсе таап алып ошол жака кирип кетишет да. Ошондой да. Эптеп эле окуп атат деген, эптеп эле окуп атат деп жүргөндөр мисалы үчүн көп турабы? Эми ушу диплом алып коюш керек эле депчи. Ал диплом кимге кереги бар сен? Андан көрө жакшы сертификат алып алсаң андан жакшыраак да дипломдон. Мисалы үчүн сварщик болуп алсаң, дипломго караганда көбүрөөк пайдасы тийиши мүмкүн да. Биякта азыр ошол бааланып калбады баягы. Азыр диплом деле көп деле важный болбой калды бияктачы. Жакшы сертификаттар болуп кетти. Кээ бир дипломдордон күчтүү, мисалы үчүн. Айрыкча могу Amazon турабы, эң күчтүү мындай өтүмдүү да.
ошондой эле мындай бизде баягы эл милдет элге карабай азыр сөзсүз түрдө пайдалуу нерсеге көңүл буруш керек да. Сертификат болсо дагы пайдалуу болсун дегендей. Эгерде сен кайрадан 11-класс болгонуңда кайсы багытты тандайт элең, ошо кайсы кесипти аркалайт элең азыркы өзүңдүн оюң боюнча? Мен өзү башынан эле мындай окууга неме кылганда, баягы 1-класстан, 2-класстан эле мен атам мисалы үчүн англискийге көңүл бурдурчу магачы. Мисалы үчүн биздин мектепте англис тили китеби жетишсиз болгондуктан, эски болгондуктан ал өзү сатып келип берчү Бишкектенчи. Жакшы окуу балам деп. Анан мен баягы кичинекеймен Америкада кинолорду көрүп, Америкада кино көргөндөн жанагы мушташтарды көрүп алга көңүл бурган эмесмин да, мындай университеттерин көрүп, аябай мындай менде неме пайда болгон, ушул жерде окугум келет депчи. Мындай баягы сон Гарвард жөнүндөгү кинолорду көрүп, жакшы таасирлер калган да. Анан мен ушул жака барам дей берчүмүн да. Анан ошо менен 11ге чейин ошол ойдо болдум. Не болсо дагы Америкага кетем депчи. Анан өзүңүз билгендей Бишкекке келип сизге жолуктум, баягы неме сурайын депчи, баягы кеңеш сурайын деп. Анан сиз Америкага ушундай кете турган жолдор бар дегенде эле мен Кыргызстандагы мындай көп деле немем, андай айтканда пландарым жок болчу, бияка кетем деген. Анан ошого англиски жакшылап үйрөнүп бияка кетейин деп англиски факультетке тапшырдым. Негизинен мен мындай кайра деле ошондой кылмакмын да. Анткени баары бир бияка мындай келмекмин менчи. Көп деле нерсени неме кылмак эмесмин, бирок сөзсүз түрдө кээ бир нерселерди мындай, мисалы үчүн бизде балдар айрыкча мисалы үчүн 8-9 тайын окуга коет го. Ооба. Ары бери жүрүшөт, окубай элечи. Бирок наоборот, эң ошол убакта мындай сенин келечегиңди чече турган убак экен да, наоборот. Мындай аракет кылып, изденип, эмнелер жакшы болуп атат, ошондой нерселерге карай турган убакта бизде наоборот мындай убактыңды текке кетирет экенсиң да. Кыргызстанда азыр мен угуп атам, андан дагы өтүп атыптыр. Азыр илгери биз баягы чогулуп да сүйлөшүп, мындай ишти кылышып, тияк болуп жүрсөк, азыр телефон менен болуп калыптыр элдин баары. Даже бири-биринкине барбай эле телефондо эле мындай отурушуп калыптыр да. Телефондун жакшы жагы бар, жаман жагы дагы бар. Ошон үчүн телефондон жөн эле ушак ачып, же ар нерсени карай бербей, мындай университеттер жөнүндө, азыр кайсы кесиптер өнүгүп атат, дүйнөдө эмне болуп атат, ошол жөнүндө окугула деп айтат элем. Эгер мага мындай экинчи тандоо болсо, сөзсүз түрдө мындай Кыргызстанда болчу болсом, IT окумакмын. IT анткени азыр IT жөн эле программист болгонго эле эмес, бүт кесипке IT керек болот. Мындай мисалы үчүн врач болсоң деле мындай баштапкы нерселерди билишиң керек да. Мисалы үчүн азыр бүт нерсе баягы цифровизация кылып атпайбы, Кыргызстанда делечи мисалы үчүн. Ошого азыр ар бир адам компьютерди жакшы билиш керек деп ойлойм. Туура, мен дагы оюңа кошулам. Дагы бир жолу сенин Кыргызстандагы окуучуларга, жаштарга, балким ошол окуучулардын ата-энелерине өзүңдүн кеп кеңешиңди, кайрылууңду айтып кетсең. Сизге жаштарга айтарым, убактыңарды жөн эле текке кетирбей эле, азыртан баштап сөзсүз аракет кылгыла. Китепти көбүрөөк окугула. Мен мисалы үчүн өзүмдүн мисалымда китепти аябай көп окучумун. Мен даже ата-энем мындай китепти окутпай, азыраак окуп көзүң ооруйт деген убакка чейин барган да. Том китептерди окуп анан ошондо уже баягы светти өчүрүп укта деп кетишинде ошентип урушчу да. Анан светти өчүрүп алып, төшөктүн ичине кирип, анан фонарик менен китеп окучумун. Бекинип алчу, тердеп. Азыр билбейм,
андай китеп окугандар аз болуш керек. Siz misal üçün sizde көп байкайм, көп китеп окуйсуз. Көп китеп окуш керек экен. Китеп дүйнөңү мындай өзгөртөт экен да. Көз карашың башкача болуп баштайт. Сөз байлыгың жакшы болот. Азыр мисал үчүн көбүнчө WhatsApp менен жазып калсаң, көптөр мындай ката жазат көбүнчөчү. Китеп окугула дейт элем. Келечегиңерге эртерээк кам көрүп баштагыла. Анткени бат эле убактыңар өтөт, кийин убакыт өткөндөн кийин кейип каласыңар. Сөзсүз түрдө окуш керек. Университетке тапшырыш керек. Азыркы нелер жакшы болуп атат. Мисалы үчүн IT-ни окугула деп айтат элем. Анан мисалы үчүн врач болсоң болот. Врач да жакшы, мисалы үчүн медицина жактан. Быйыл көрдүк канчалык врачтардын баалуу экенин, мисалы үчүн турат. Ошо ата-энелерге айтарым ушу балдарга бизде убактылуу эле көбүнчө неме болуп кетпейби, акча табып балдарды неме кылыпчы, мисалы үчүн Россияга жөнөтүп, тияк кылып, бияк кылыпчы, ошо кызыгып кетишти убактылуу немегечи. Ошого алданбагыла дейт элем. Кичине чыдап койгула, 3-4 жыл жакшылап окутуп, анан үзүрүн көрөсүңөр. Анткени келечек жаштардын колунда эмес. Баарыбыз эле ар жакка кете берсек, окубай жүрө берсек, эртең Кыргызстанды ким карайт дегендей. Ошо окугула. Сөзүңө кошулам мен дагы. Сөзсүз окуш керек. Ар бир адам окуш керек. Кыз, бала деп бөлүнбөй баары бирдей окууга умтулуп окуш керек. Анан ата-энелер эч убакта балдарынын келечегин же мүмкүнчүлүктөрүн чектебеш керек. Мына Бектен айтып аткандай, Бектенин ата-энеси, атасы китептерди Бишкектен сатып алып келип берчү экен айылга. Ошондой кылып колдоо көрсөтүш керек. Ошол кийин менин оюмча ар бир баланын эсинде калат ошол нерселер. Анан азыр дагы көрүп аткандар ойлошу мүмкүн, бул байдын баласы да ошондой да деп. Бектенди мен жаш кезинен тааныйм. Бектен жөнөкөй үй бүлөнүн баласы. Эгерде Бектен ушинтип ийгиликке жетишип атса, ар бир адам жетише алат деп ойлойм. Ошондуктан айыл жергесинде жашайсыңарбы, шаарда жашайсыңарбы, аракет кылыш керек. Эң башкысы аракет кылып, туура максат коюп, эч убакта ошол аракеттен тайбаш керек. Могу окуу жылы бүткөндө көптөр жазышып атты, Айданага жазышып атты. Менин акчам жок, ата-энем акча бере албай атат, университетке тапшыра албай атам деп. Тойго дегенде 2000, 3000, 4000 доллар табабыз кыргыздар. Айылда жашап атып эле той өткүзөбүз. Эмне үчүн балаңды 1000 доллар табып, ушул университетке 1 жыл контрактын төлөп киргизип койбойсуң деген суроо келет да. Ошол үчүн ата-энелер баланын жашоосуна, баланын тагдырына кайдыгер карабаш керек. Сөзсүз жардам бериш керек. Инвестиция да бул. Инвестиция, эң жакшы инвестиция. Бизде куру намыс кылып эле көбүнчө жөн эле акчаны чачып берет, мисалы үчүн. Ошо чын эле сиз айткандай тойду каяктан табышат билбейм, айрыкча табышат, бирок ошо окууга келгенде эле акча жок болуп калат да. Мындай бизде аябай эле негизи окууга кайдыгер карашат да. Биякта мисалы үчүн балам окууна деп, баласы төрөлгөндө эле атайын банктан шот ачып, акча салып башташат, туурабы? Туура. Ал ошондо ойлоп башташат. Бизде каяктан буйрган көрөбүз деп жүрө берет, анан ага чейин булар бирөө бир нерсе болуп калса дагы банкта акчасын алышып, кийин балдары окуй берет. Бизде андай жок. Бизде эч мындай азыркы убакта көп окууга көңүл бурбай калды. Ушу эптеп эле акча тапса болду. Анын да акчасын, мисалы үчүн көбүнчө Россияда иштегендер Чубак Ажы рахматты айтып жүрбөдү. Акча салса эле тойго, анын да акчаны тойго жумшап, тияка барып, бияка барып, жаңы ойнап алышып эле ушинтип жок болушат. Андай биздин банктарда да бар экен, мен көрдүм Кыргызстанда. Ошол
ачса болот экен. Ошентип ачып, азастан салып бересиң, бир убакка чейин кайра алганга болбойт да, ошол жакшы чогулат. Салган акчаңды ала албайсың. Анан балаң 18-ге толгондо университетке тапшырганда ошону алып колдонсоң болот. Ал ошол жылыга доходуңдун бир бөлүгүн кое бергенге болот. Ошого эле карап, мындай сынып калбай, сөзсүз түрдө аракет кыла бериш керек да. Анткени баары бир жакшы күндөр келет. Мен дагы кошулам. Негизинен ошо жаштарга мен айтмакмын, билим алып, аракет кылып, ошол бардык ой максаттарыңарды ишке ашырып, бардык нерсени жеңгенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол үчүн жалгыз гана өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип туруп, жашаганды үйрөнгүлө. Бизде билимдүүлүк көбөйсө, ошондо жеңебиз биз. Бүт коррупцияны жеңебиз, бүт нерсени билимсиздиктен келип чыгат да. Ошон үчүн сөзсүз билим алыш керек да. Жаштар сөзсүз билим алыш керек. Анткени билим менен баары көпкө жетет. Мисалы Америкада мисалы үчүн бүт нерсе билим менен, биякта сен мээнетиң баалайт. Эгер сен башың иштеп жакшы иш аракет кылып атсаң, биякта аракетти да аябай баалайт. Сен сөзсүз көтөрүп алышат. Бизде дагы ошондой убакыт келет, качан бизде баары билимдүү болуп, ошо билимди түшүнгөн болгондо. Анда эфирибизди жыйынтыктай берели Бектен. Бүгүн бизге эс алуу күнүндө бизге келип маек куруп бергениң үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сенин үй бүлөңдө, жумушуңа чоң ийгиликтерди каалайбыз. Дагы буюрса алдыда мындан дагы чоң ийгиликтерди жаратышыңды каалайбыз. Чоң рахмат Бектен. Рахмат сизге да чакырып, ушундай немеге программага кошуп сураганыма үчүн көп армандарымды айта алмакчы. Рахмат.